Саламатсыздарбы? Айдоочулук күбөлүк же болбосо праваны 8 миң сомго сатып алса болот экен. Чындап эле ошондойбу? Мен анда эмесе түшүндүрө кетейин. Аларга Telegram аркылуу жазганда паспорттун алдын жана аркасын тартып жөнөтүүнү сурады. Андан кийин өзүбүздү селфи кылып тартып жөнөтүү керектигин айтты. Аягында 50% акчасыны төлөшүбүз керектигин түшүндүрдү. Чындап эле айдоочулук күбөлүк береби же болбосо дагы бизди алдап кетеби? Анда эмесе кеңири маалымат ушул видеодо. Азыркы учурда окубай туруп айдоочулук күбөлүк алгысы келгендер көп. Же тесттен өтө албай, бирок айдоочулук күбөлүк алгысы келгендер да бар. Жана башкалар. Мына ошолорго айдоочулук күбөлүк жасап беребиз деп интернетте таргет аркылуу Instagramда рекламалар жүрөт. Мына ошол рекламанын ссылкасы менен өтсөк, Telegram каналга барабыз. Telegram каналга өткөндөн кийин мына ушундай тексттер жазылган. Анда эмесе бирөөсүн окуп берейин. Экзамендерди тапшыруу үчүн экзаменчилер алдын ала акча алышат. Дал ушул себептен улам шарттарга ылайык төлөм талап кылынат. Экзамендерге жеке катышуу талап кылынбайт. Бул текст менен алар эмнени айткысы келген? Сен жөн гана акчаны которосуң, биз сага праваны жасап беребиз деп айткысы келип жатат. Акылы менен ой жүгүрткөн адам ушул текстти окуп эле каналды өчүрүп салмак. Бирок ал жака айдоочулук күбөлүктү окуп алгысы келбеген же болбосо тесттен өтө албагандар барат. Ал адамга бул сөздөр майдай жагат. Ал жакта мындай жазылган: "Унаа менүү дагы биздин мойнубузда" деп убадалашат. Ал жерде айтылат: айдоочулук күбөлүккө буйрутма берген адамдын ордуна алардын тесттерди билген, унаа айдаганды билген адам барат деп айтылат. Негизи ошол буйрутма берген адамдын атынан бара турган адам кире албайт. Ал адамда биринчиден буйрутма берген адамдын документи жок. Ал эми экзаменден өтө албайт. Ал жерде сүрөткө түшүшү керек. Айдоочулук күбөлүк алып жатканда албетте кол коюлушу шарт. Права алып жаткан адамдын албетте паспорту ошол жердеги кызматкерлердин колуна бериш керек. Ал паспорт сизде болсо кантип бере алат? Ойлонгула. Бирок элестеткиле. Гайде таанышы бар дейли. Ал мен айтып өткөндөрдөн оңой эле өтүп кетти дейли. Бир жолу бара алат, анда дагы өзү үчүн. Ал жакта миңдеген адамдар айдоочулук күбөлүк алам деп акча беришет. 4-5 адам миңдеген адамдардын ордуна барып эч качан тапшыра албайт. Булар чындап эле силерди алдап жатканына далил. Анда эмесе бул видеолорго көңүл буруңуздар. Менде айдоочулук тууралуу праваны алышта проблемалар болчу, айныкса экзамендерден өтүүдө. Мен Бексултан жөнүндө эшитип ага кайрылдым. Ал мага экзамендерден өтүүгө, айдоочулук күбөлүк тез алууга жардам берди. Бексултан чоң ыраазычылык билдирем, от души рахмет. Силерде кайрылыңыздар, жардам берет. Видеодогу бала таза кыргызча сүйлөй албайт. Текст жазып беришкен, текстке карап окуп атат. Бетини көрсөткөн эмес. Колундагы айдоочулук күбөлүк эски моделдеги айдоочулук күбөлүк. Бул баланын олтурган жерине маани берсеңиздер, операторлор отура турган жерге окшош. Компьютерный клуб эмес бул. Анда эмесе экинчи видеороликке көңүл бурабыз. Атым Бакадыр. Айдоочулук күбөлүк ала албай кыйналып жүргөн болчумун. Экзамендерден өттүм, абдан кыйын болчу. Андан кийин мен Бексултан бай аке менен тааныштым. Ал мага экзамендерден өтүүгө, правамды алууга чоң жардам берди. Силерге Бексултан бай акеге кайрылышыңарды маслихат берчүмүн. Бексултан бай акеге чоң рахмат. Маани берген болсоңуздар, экинчи видеороликте дагы ошол бөлмөдө тартылган. Бул бала дагы бетинин жарымын тосуп алган. Биринчи видеороликте кармап турган праваны бул бала дагы кармап видеого тарткан. Айдоочулук күбөлүк кол коюлган жерлери окшош жана сүрөтү дагы жарымынан көрсөтүлгөндө дал келет. Бул бала дагы текстке карап окуп берген. Видеодо экзаменден өтө албаганына басым жасап атат. Эмнеге дегенде, азыркы учурда Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзаменден өтө албагандар көп эле деп ойлоймун. Telegram каналда 11 000 катталуучусу бар, бирок 5 эле видеосу бар. Ушуларга ишенип айдоочулук күбөлүк алам дегендер кантип атасыңар?
Эми ушул жерде жөнөкөй суроо пайда болот. Милицияга берсе эмне болот ушуларды десеңиздер, эми алар милицияга кайрыла алышпайт. Эмнеге дегенде мыйзамсыз иш кылды. Аны эмес, арыз жазган адамды биринчи болуп кармайт. Мына ошого достор, дайыма мыйзам жолунда жүрүңүздөр. Айдоочулук күбөлүктү окуп алса болот. Оңой эле. Күнүнө 1 саат убакыт бөлүп правилаларды окуп койсоңуздар, албетте 3 айдын ичинде экзаменден өтөсүздөр. Интернетте болгон бардык нерсеге ишене бербеңиздер. Видеого лайк басып жана подписка басыңыздар. Видеодо көп лайк болсо, башка адамдарга дагы жетет. Мына ушу менен видео ролигибиз дагы аягына жетти. Саламатта калыңыздар, өзүңүздү жакшы караңыз.